Британ Королевалык академиясынын демилгеси менен кечки саат 9га чейин фастфудту жана ошондой эле газдалган суусундуктарды жарнамалоого тыюу салган өзгөчө талап коюлган экен. Бул албетте британ дарыгерлеринин ашыкча салмакка каршы коңгуроо кылуу өзгөчө аракети деп билсек болот экен. Дал ушул жакта болуп жаткан маселелерди биз өзүбүздүн өлкөбүздө бирге маектешип чечүүгө жана ачыгын айтууга аракет кылып көрөлү деген ой менен бүгүн биз студиябызга белгилүү инсандардын баардыгын чогулттук. Эмесе бүгүнкү темабыз менин салмагым, менин байлыгым деп аталат. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Саламатсыздарбы? Коногубузду чакырып алалы эң алгачкы. Бул өзү дагы Манас, аты дагы Манас. Айтылуу Жаныбек Алыкулов агабыздын уулу. Манас Алыкуловду ушул жакка чакырып алалы. Кош келипсиң биздин студиябызга. Негизи эле салмакка кандай көз караштасың? Салмакка жакшы, бирок начар. Себеби жакшы жагы эмне, жаман жагы эмне? Жакшы жагы акча көбүрөөк табам, жаман жагы немеде ден соолукка начар. Зыян деп ойлойсуң. Бирок азыр айтып атышат мага баягы врачтар же болбосо досторум арыкташың керек депчи. Андан кийин ошол арыкташ керек. Акчаны көп табам дегенди кандай түшүнсөк болот? Бул эми тамашалап айтып атам, негизи эми баягы эл мен атамды кандай тааныса, баласы да ушундай деп ушундай таанып калышкан да. Демек сен дагы азыркы учурда мындай ашыкча салмактан арылууга түз эле көз караштасың. Түз эле көз караштамын. Билсек болобу? Азиза эже айтса керек апаңыз канча төрөлгөнүңүз, канча килограмм болуп? Бир 3,5 болсо керек. 3,5 килограмм. 4 эмес. 4 болуп калышы мүмкүн. 4 эмес. Мен өзү негизи 2011-жылы апарык болчумун. 2012ден баштап тола баштадым да. Ошо толуп кеттим ошентип. Аракет кылып көрдүңүзбү арыктайын деп? Аракет кылып көргөм. Эмне кылып көрдүңөр? 10 килограмм арыктагам. 10 килограмм арыктап, андан кийин кайра толуп кеттим бат элечи. Эмне кылып арыктадың? Орусча айтканда сила волям азыраак окшойт. Эми диета сактап, анан спорт менен машыккам. Спорт менен машыгып, анан спортту таштасам эле дароо 2 эсе толуп кеттим да. Буюрса эми азыр мотивация берип атышат, стимул берип атышат буюрса жакынкы араларда. Биз билебиз сиздин үй бүлөлүү экениңизди. Мына өткөн жылы үй бүлөлүү болдуңуз дегенде, ошол сүйүктүү жарыңыз балким сизди ушул калыбыңызда сүйүп сизге турмушка чыккан чыгар. Коркпойсузбу? Эгерде арыктап кетсеңиз, ал ага жакта калышыңыз мүмкүн деп. Жок, коркпойм. Ал өзү айтып атты арыкта деп. Ошон үчүн арыктайын деп чечип атасыз. Жок, эми негизи ден соолук үчүн арыкташ керек да, негизичи. Анан бирок бул эми ушундай бренди болуп калды десем болот да. Мисалы үчүн эми концерттерде, тойлордо мындай салмактуу болсоң кичине эл жакшыраак угат экен. Кандай диеталарды кармап көрдүңүз? Ундан жасалган нерселерди токтотуп койгом. Андан кийин чуркап, тренажерный залдарга барып арыктаган болчумун, футбол ойноп. Андан кийин болбой эле аябай тамак жакшы көрөм да. Ошо. Кандайдыр бир программа жазып чыктыңызбы? Диетологторго кайрылдыңызбы? Ошол мен досторум жана көбүнчө спортсмендер да. Ошолор мага түзүп беришти. Диетаны кандай кылышты, кандай кармашты. Мисалы үчүн Иса Өмүркулов 110 килограмм болчу. Ал азыр 75 килограмм да. Анан ошол досум мага өзү кандай неме кылса, ошо мага да жазып берет. Буюрса бара баштадым. Спорт менен машыга баштадым буюрса. Ошо бир жума болду барганыма, бир 3 килограмм арыктадым. Рахмат. Ачык айкын билдирүүсү үчүн Манаска чоң рахматыбызды айтабыз. Дал ушул Манастай болгон жигиттерибиз, же болбосо кыздарыбыз, улан кыздарыбыз, деги эле инсандар абдан көп да өзүнүн ашыкча салмагынан арылгысы келгендер. Бул эмнеден улам пайда болот? Мындай инсандар өзлөрүн кандай сезишет психологияда? Бул адам үчүн негизи чоң маселе болуп турат. Көбүнчөдөн тамактан кетет. Көбүрөөк ашыкча тамак жешет. Заедание деп коебуз. Стресске кабылабы, бир нерсе болобу? Ошол стресс учурунда организм стресс гормондорун чыгарып эметип атканда удовольствие албай калат. Турмуштун кызыкчылыгын көп сезе албай турганда, анан баягы барып туруп ошол жанагы ундан жасалган тамактарды атпайбы, углеводдор, ошолорду көбүрөөк ошого тортко ошого турушат. Ошону жегенде баягы маанайы түшүп, настроениясы түшүп турган адам ошону жегенде кичине көтөрүлөт да.
ошентип эмени заедают вот эту печаль. Мисалы үчүн Манастын учурунда биз кандайдыр бир психологиялык депрессия же стресс бар абалында турат деп айта алабызбы же Айта албайбыз. генетикалык өзгөчөлүкпү, кандай деп ойлойсуздар? Предрасположенность болот генетикалык боюнча. Анан бирок деген мен айтып атпаймынбы, адамдын тартиби, нарушение пищевого поведения деп коебуз. Ошол өзүн тартипке салып, азырактан жеп, бирок тез аралыгын 3 саат кылып, каалаган тамагыңарды жесеңер, ошол эле торту деле жеп, бирок анда торт жеп атсаңар кичине аз жеп, анан аны жегенден кийин нанды жебестен 5 бармакты деле жеңиз. Түштө курсаңыз тойгуча, мисалы ашыкча эмес, туура тамактанса адам, негизи бул ашыкча эбес болбойт. Кээ бир адамдар ошо тамак аш менен ошо депрессияларды токтотот да. А тескерисинче кээ бир адамдар барбы, проблемасы болсо арыктап кеткен учурларды да көрөбүз. Канча толгон адам жүрсө деле, бир катуу стресс болгондон катуу депрессия болсо, сөзсүз бир 10-15 килоны жоготот. Монолизанын учурунда баягы карети толук, толмочунан келген айымдар абдан актуалдуу болгондо, ушундай айымдарды биз сулуулуктун стандарты катары көрүп келгенбиз да. Жылдар өтүп, азыркы учурдун стандарты 90-60-90 болуп калды. Ашыкча диеталар менен, анан калса көптөгөн баягы аракеттер менен ушул стандартка киргенге аракет кылышат да. Ден соолуктуу болоюн, сымбаттуу болоюн деген кадамбы? Ар мезгилдин өзүнүн стандарттары болсо керек. Азыр семирүү маселеси бул глобалдык маселе да. Глобалдык элдеги азыр илгери ачкачылык менен күрөшсө, азыр ашыкча салмак менен күрөшкөн заманга жетип калды да, адам ушунчалык өнүктү. Биринчиден бул нерсеге адамдардын тамак боюнча билиминин тайкылыгынан болот да. Бул тамак дагы өзүнчө чоң билим. Мисалы жеп аткан тамагыбызда 3 компонент бар да: углевод, белок жана майлар. Ушул нерсени той ашта жүрөбүзбү же кайсы жерде жүрсөк дагы ушул 3 нерсени дастрокондун үстүндө ушул 3 нерсе сөзсүз болот. Анан мындай карап олтуруп, белокту аңдып олтуруп, белокту жеш керек. Майды азыраак жеш керек, углеводду токтотуш керек да, азайтыш керек. 3 нерсени мындай так билип алыш керек да адамдарчы. Тамак жеп атканда жана бухгалтериядай болуш керек. Баарын эсептеп, Оозго кирген чыкканын баарын эсептеп туруш керек да. Приход, расходду санаш керек да. Эгер приход көп болуп, расход аз болсо, сиз албетте семиресиз. Эгер приход аз болуп, расход көп болсо, албетте арыктайсыз да. Ушул эле кичинекей эрежелерди адам өздөштүрүш керек да. сизди бир учурунда биз дагы толмочунан келген жыйыт катары көрчүбүз да. Анан кийин мезгилдер өтүп, сиз өзүңүз жанагы приход менен расходду жакшы эсептегенди үйрөнүп өздөштүрүптүрсүз да. Кантип үйрөнсөк болот ушундай сабаттуулукка? Адам билим алам десе, абдан көп адабияттар бар да. Интернет деген жакшы нерсе бар. Болбосо ошол эле агайлар, эжелер бар, диетологдор бар, спортсмендер бар, жана кыздарыбыз атайын мектептерди ачып атышат. Бул бир тренингдер бар. Ушул боюнча менче артынан кууп иликтеш керек да. Мисалы биз аябай малды семиртип арыктатканды билебиз, баарын билебиз. Анан ушул тамакка келгенде көп мындай угуп калам да. Эмне жесем арыктайм, эмне кылсам мындай кылам депчи. Бул тамак биз жашоо, бул биринчи биздин жашообуздун булагы ушул жер. Биз ооруйбуз ушул тамактын айынан, биз ден соолугубуз да тамактын айынан мындай оңолот да. Анан ушуну биз билбейбиз да, ушуга кызыкпайбыз. Дастрокондун үстүндө белок, углевод жана май болот. Белоктон каалашыңча же, эже айткандай эттердин баары белоктор, жумуртканын агы бүт баары белоктор, айран, сүт, твороктун баары белоктор. Ал эми углевод деген нандан, ундан, таттуудан жасалганы баары, таттуу тамактын баары ден соолукка зыян. Өлкөбүздөгү белгилүү бир ресторандардын башкы ашпозчусун ушул жакка чакырып алалы, келиңиз Исмаил мырза. Азыр бизге кандай тамак жасап берейин деп келдиңиз? Саламатсызбы? Азыр салат жасап берем. Витаминдерге бай, витаминка деген бар. Азыркы учурдун салаты десем да болот, жаз айы. Баштай берейин. Ооба, рахматыбызды айталы. Биз буюрса алдыда албетте баарыбыз биргеликте көрө алабыз деген ойдобуз. Биз азыр атайын сюжет даярдадык элек, ошол сюжетке назарыңыздарды бурсак. Келишимдүү келбет, арык чырай жүз адамзатынын көркү. Адамдын баары эле бир калыпта жүрбөөсү ачык кеп. Адамзат үчүн ашыкча салмак ар дайым көйгөйлүү маселелердин бири болуп келген. Аны менен күрөшүүдө медицина тармагы дагы тынбай келет. Адам үчүн салмак кошууга караганда ашыкча салмактан арылуу кыйын болоорун адистер далилдешкен.
Ашыкча семирип кетүүнүн дагы бир катар себептери бар. Алсак туура эмес тамактануу, аз кыймыл аракет жана ар кандай стресске кабылуу. Ашыкча салмак топтоп өмүр бою кыйынчылык менен жашаган адамдар дагы арабызда абдан көп. Саптын башында өзүнүн болуп көрбөгөндөй чоң көлөмү менен Гиннестин рекорд китебине кирген америкалык Кэрол Йегер аттуу жаран турат. Анын салмагы 727 килограммды түзүп, өз алдынча кыймылдоо мүмкүнчүлүгүнөн айрылган. Бул жагдайга катуу стресстен кийин дуушар болгонун айткан. Джон Минах, анын боюнун узундугу 2 метр, ал эми салмагы 635 килограммды түзөт. Күнү түнү арыктоонун аракетинде жүргөн Джон өмүр бою 20 гана килограмм таштай алган. Дүйнө жүзүндөгү эң семиз аялдардын бири бул Розали Брэдфорд. Анын жалпы салмагы 544 килограммды түзгөн. Бир кезде Розали спорт машыктыруучусу болгонуна көптөр ишенбей келишет. Тамакка болгон өзгөчө сүйүү менен акырындап кошулган салмагынын мындай даражага жеткенин өзү дагы байкабай калган. Акырында жакындарынын айтуусу боюнча ар кандай диета жана спорттун жардамында 136 килограммга чейин арыктаган. Ал эми азыркы салмагына өзү ыраазы. Австралиялык 25 жаштагы Кейт Райтер өзүнүн 25 жаш курагында 120 килограмм салмакта болгон. Анын мындай мезгилсиз салмак кошуусу оорунун негизинде экендигин айтат. Бирок ал ашыкча салмактан кутулуу үчүн көп нерсеге барган. Талыкпаган аракеттин негизинде Кейт бир жылдын ичинде 55 килограммга арыктаган. Шоу-бизнес өкүлдөрүн ар дайым арык жана сулуу абалда көрүп келебиз. Бирок алардын арасында ашыкча салмак менен жабыркагандар абдан көп. Эркинин күчтүүлүгү жана ашыкча салмактан арылгандардын сап башында орусиялык 39 жаштагы парадис айым Ольга Картункова турат. Ал 2 жыл тынбаган аракеттин негизинде спорт жана диетанын жардамында 84 килограммга чейин арыктаган. Азыр ал таанылбаган деңгээлде өзгөрүп, мурунку сүрөттөрүн көрүүдөн уяларын дагы айткан. Россия шоу-бизнесинин примадоннасы Алла Пугачева дагы арыктоонун бир канча этаптарын баштан өткөрүп келет. Акырында жыйынтык берген арыктоо системасы менен аз убакыттын ичинде 20 килограммга арыктаган Алла күйөрмандарынын оозун ачырган. Бирок ал арыктоонун сырын дагы деле ачык айтпай келет. Ырчы жана парадис Мээрим Мураталиеванын мындай кези эсиңизде болсо керек. Бирок азыр болуп көрбөгөндөй деңгээлде арыктаган. Акыркы берген интервьюларында эч кандай дары-дармексиз эле суунун жардамы менен арыктаганын айткан. Арбын болсун күлгөн күнүң, жаркылдаган жайдары, аман эсен жүргөндүгүң, майрамдардын майрамы. Ашыкча салмак азабы психологиялык жана физиологиялык жактан гана маселелерди жаратпастан ар кандай коркунучтуу ооруларды алып келерин окумуштуулар далилдешкен. Алсак кан тамыр оорулары кандын коюлуусунан улам жүрөк дарты козголуп, тамырлардын солгун же кыйынчылык менен иштешинен улам өпкөнүн сезгени оорусу келип чыгуу ыктымалдары бар экендигин баса белгилешет. Ашыкча салмактан кантип арылам деп өзүңүздүн көлөмүңүз көңүлүңүзгө жакпай жаткан болсо, бүгүн ачыгын айтканда ток-шоусунда арыктоонун сырларына күбө боло аласыздар. Дагы бир коногубуз бар. Ая деген суп-сулуу кызыбызды чакырып алып келиңиздер. Ая айым, кош келипсиз. Сиздин окуяңызды уккубуз келип атат. Сиз ашыкча салмак менен кайсыл бир учурда жабыркадыңыз беле? Ну, вообще хочу начать с того, что у меня, наоборот, проблема сейчас вес прибавить. Потому что, оказывается, это тоже большая проблема, когда резко потеряешь вес. 18 лет назад, до брака, я весила где-то 45. В этом районе всегда я как бы держала вес при своем 1,70 м. И потом после родов, после первых я пришла быстро в себя, в принципе, формы. А после вторых родов как-то так получилось, ну, не сдувалась я. И я весила 78 килограмм. 78 килограмм. Я себя чувствовала совершенно комфортно. Очень даже, честно говоря, ни с мужской стороны, ни с женской стороны. Наоборот, ко мне была какая-то серьезность всегда выстроена. И наоборот, в данный момент, вот сейчас я именно комплексую, потому что вот я в течение 3 лет набрала только 2 килограмма. То есть 41 килограмма, я за полгода 35 килограмм. За полгода 35 килограмм, без всяких диет, без всякого этого. Вот я как слышала за кулисами, да, кто-то заедает стрессы. Я в депрессию не впадала, но у меня были стрессы. Видимо, они накладывались как-то один за другим. В
какой-то момент у меня организм дал вот такой вот сбой. А сейчас в данное время сколько В весите? данный момент я вешу уже 43, то есть я вот с 41 поднялась уже на 43. Пока я пытаюсь, ем все подряд, в принципе. Я не знаю, вот люди с избыточным весом, конечно же, это плохо, когда вес мешает. Но если он в принципе не мешает, я бы вот никогда в жизни не комплексовалась по этому поводу, потому что вот в социальных сетях у меня есть фотографии, где я 78 килограмм вешу, и я их выставляла, я себя любила такой, какая я была. А сейчас вот иногда комплексы возникают с тем, что на меня люди смотрят и говорят, ты чем-то болеешь? Хотя я ничем не болею, все показатели здоровы, да. Вот сейчас с врачом как раз вот 3 года мы ведем какую-то определенную программу, я просто не хочу озвучивать, потому что она мне объяснила, это все индивидуально. Сиз арыктап кеткенде сиздин жакындарыңыз кандай көз карашта болду сизге? Очень сильно переживали, потому что у меня ребра торчали, у меня был синдром анорексии, поставили, потому что не сама анорексия, вот я думаю, врачи, наверное, не дадут соврать, потому что анорексия – это тот метод, когда человек сам избавляется, да, от лишнего веса и так далее. У меня так получилось, что организм просто отторгал еду. Любую еду он у меня отторгал. Я иногда даже плакала по ночам, потому что я не могла нормально питаться, не могла что-то себе позволить вкусненькое, там, переварить даже. И я уже в какой-то момент просто жила тем, что вот я, главное, поела, попробовала, из меня опять все вышло, но я вот этими воспоминаниями, что я поела и попробовала хотя бы. Вот, поэтому, конечно, родные очень сильно переживали, и в какой-то момент мне пришлось обратиться к психологам квалифицированным для того, чтобы они мне помогли уже восстанавливать вес, наоборот, уже на увеличение. Демек азыркы учурда мына 2-3 килограмм кошуп калган экенсиз. Демек салмак кошуу аракетиндесиз азыр, э? Жылыш бар. Дальше продолжаю в том же духе. Сиз жогоруда айттыңыз, жана 75 килограмм болгон кезиңизде мындай комплекс болгон эмес экен. Жок. Сиз арыктайм деп, же болбосо арыктасам экен. Нет, жок. Бул деп ойлончу эмессиз? Нет, потому что я, в принципе, как бы на госслужбе работала, и меня именно мужской коллектив воспринимал очень серьезно, именно в том весе. То есть они слушали меня, мои мысли и не смотрели на мою оболочку. То есть как только я начала худеть и схуднула это, началась идти оболочка, а что я говорю уже, что я излагаю, это уже как бы их не волновало. Ну как-то так вот, не все, конечно, но большинство вот так вот люди воспринимают. Не совсем серьезно воспринимать начали. Азыркы учурда мынакей биз ашыкча салмак тууралуу сүйлөшүп атабыз да. Мисалы манас мына арыктайм деп аракет кылып аткан экен. Менимче көп эле болуш керек менимче. Ашыкча салмактан арылам деген инсандарыбызчы, биздин арабыздачы. Аларга кандай ой пикирлерди айта алат элеңиз? Ничего не могу советовать, потому что я юрист по образованию. Могу советы только давать в юридической области. Медики – это их прерогатива, поэтому пусть они дают советы. Единственное, я по своему личному опыту хочу сказать, чтобы люди не комплексовали. Акылжан же мынакей аябыбыздын окуясын уктук дегендей, медицинада дал ушундай көрүнүштөргө кандай диагноз коет жана кандай ойлойсуз, эмне себептен пайда болду деп? Бүгүн аябай сонун тема козголуп атыптыр. Ашыкча салмак жана салмактын жетпей калуусу. Азыр аянын маселесинде салмактын жетпей калуушу келип чыгып атат. Бул дагы бир чоң ден соолуктагы проблеманын келип чыгышына балким себепкер болуп кетет. Медицинада анорексия деп айтылат. Эгерде ушул диагноз коюлган болсо, бул үчүн специалисттер ушул адам менен жекеме-жеке, индивидуально ар бир денедеги составтарын, ар бир денедеги клеткасына маани берип туруп анан иштөөсү зарыл. Эң биринчи бул жерде психологдор иштешет, психотерапевттер, потому что анорексия деген диагноз бул өтө бир серьезный диагноздардын катарына кирет. Бул жерде нейропсихикалык бузулуу эң биринчиден. Адам өзү кичинекей эле салмагын өтө чоң салмак деп көрө алат. Тамактан тартат, физкультураларды жасайт, аябай көп аракеттер менен дайыма салмакты болтурбоонун үстүндө жүрүшүп, ошол өзүнүн керектүү салмагына жеткенде да токтоно албай калат. Бул жерде именно психиканын бузулуусу келип чыгат биринчи маселесинде. Ошондуктан ар бир адам ушундай проблемага келсе, бизде Кыргызстанда көп. Алар менен именно дарыгерлер, специалисттер иштешет. Аядын учурунда айтып атат да, эч кандай 75 килограмм болгондо деле эч кандай комплекс болгон эмес деп атат да. Эмне себептен болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Ашыкча салмактан арылуу үчүн күрөшпөптүр, аракет эле кылбаптыр, эч кандай комплекс сезбептир.
Организмде эки процесс жүрөт. Уйку, уктабоо, циркадный ритм деп айтылат. Эгерде ошол ритм бизде 80%, даже 80 эмес 90% адамдарда ошол ритм бузулат. Уйку, уктабоо ритмы. Эгерде биз уйкуну өзүнүн убагында уйкуга жетише албасак, уйку толук кандуу болбосо, бул деле эмнени берет? Зат алмашуунун бузулуусун берет. Бул жерде нарушение кетет, зат алмашуу бузулат. Ошонун негизинде баягы бизде деген ар бир адамдын клеткадан тургандыктан биздин состав болот. Состав тела деп айтылат, Бизде жанагы булчуң эттен турабыз, майлардан турабыз, суулардын курамынан турабыз. Бизде жеген тамактын килокалориясы бизге энергиясын берет, же жеп аткан тамакка кайра ошол энергияны сарптайбыз. Бизде сөөктөгү, сөөктүн ичиндеги курамдары болот, и ошонун негизинде бузулуу келет. Уйкуну оңдош керек, уйку туура болуш керек, уйку толук кандуу болуш керек, анан суунун балансы, анан белоктун курамы. Маанилүү баягы маалымат алалы деп чечтик да. Тез арыктап кеткен экен да. Кандай ой пикирдесиз? Эмне себептен болду деп ойлойсуз да? Синдром коюптур да, анорексия. Синдром дегенде это не есть болезнь. После родов ушундай болду, туурабы? Ошондо биринчи балабы, экинчи балабы, үчүнчү балабы послеродовая депрессия деген оору бар. Ошол өзүнөн өзү пайда болот. Ага бир причина алып барган. Анан ошол послеродовая депрессия ушул тамак жеп атып вести түшүрө берет. Жана мен айтпадым маскирован деп. Ошол башка настроение эмелерине кирбей эле коелу, ушул тамак боюнча эметкенде ушул вес кетет. Бул бир. Экинчиден анча-мынча стресстерге сиз көп энергия кетирип атасыз ичиңизден. Анан эгерде сиз тамагыңызды жеп ал сиңбей атса, это уже нарушение обмена веществ идет. Это раз. Анан психологдор менен иштеп атпырсаңар, психотерапия керек сизге. Эң негизи психотерапия, ошо менен деген поведение балансируется. Другое поведение нужно строить вам. Вот конкретно с вами нужна гипнотерапия хорошо. Нужно снять тревогу. Вот конкретно, если по вам говорить, да, снять, у вас очень высокий уровень тревоги, допустим, есть, если его надо снимать. Жаш кыздар абдан эле көп да. Арабызда баягы ашыкча салмактан арылуу үчүн ойлоп таап, же болбосо интернеттен карап, азыркы учурда психотроптук көптөгөн азык заттары сатылып атат дегенде эч кимдин көзөмөлү жок. Ошолорду колдонуп, ушундай абалга кабылып калган учурлар дагы болуп калышы мүмкүн экен да. Аларга карата кандай кеңеш айта алат элеңиз? Анорексия деген бул уже нарушение пищевого поведения, бул уже психическая патология идет. Ал кыздар болсо, жанагы ошол диета эмелерге отуруп, анан барып мама андайлар тап келишет. Мамалар тамак же деп карап турушат, контролго салып. Кыздар баарын жейт. Жеп туруп, анан акырын тиги эмеге кирип, кайра колун оозуна салып туруп кузуп ташташат. Ошентип жүрүп, организм деген баягы тамакты деген сыртка чыгарганга көнүп калат. Ошол эле ашказан. Ошентип калып туруп, ошондон анорексиянын биринчи, экинчи, үчүнчү стадия болуп кетет. Манас дагы азыр арыктагысы келип атыптыр, ашыкча салмактан. Достору жазып берген рецепттерди колдонуп, ошол методика менен, ошол жанагы атайын эмне деп коет, нормаларды жазып береби Шербек эке? Бул жерде тамактанууну жазып берет, анан спорттук программа жазып берет. Балким бул мисалы үчүн Манастын организми башка да туурабы? Мисалы Исаныкына окшобойт, Иса Өмүркуловдукунанчы. Балким түп келбей калышы мүмкүн да. Ошон үчүн кесипке, адиске кайрылууга сиз чакырасыз. Сиз деле деген ошол жана бир гана диета, бир гана спорт дегенде, эмне үчүн мен көбүрөөк жеп атам, ошону ойлонуңуз. Эмне үчүн мен именно ушул тамакты жеп атам? Ушул тамакты жегенде мен эмне сезимдер келет? Пищевой дневник надо вести еще. Эмне үчүн бул тамак жегенде мен момундай маанайга келип атам деп. Ошон үчүн мен жана айтпадымбы, нарушение поведения деп. Бул ошол же тамакты көп жейм, же эмне үчүн жеп атам? Ошол. Анан мага айткан режимге түшкөнгө сиз өзүңүз айттыңыз воля деп. Арыкташ үчүн аябай воля керек. Эрк керек. Керек болсо чоң тарелканы кичинекей кылыш керек. Көз бул деген эме да информация берет. Көз көрүп турса, баягы чоң тарелкага кичине салсаңыз, көз көрүп турат, чоң тарелка кичинекей. Ошондо сиз организмиңиз тойбой калган сигнал берет. Эгерде ошол эле порцияны кичинекей тарелкага салып койсоңуз, тарелкага прям батпай араң турса, көз аны көрөт дагы, мээге, мозгко информация кетет. Абдан көп тамак тарелкадан ашып турат деген. Ошондо центр насыщения, центр голода бар бизде, мээнин ичинде. Ошондо деген центр насыщенияга көбүрөөк сигнал кетет, баягы жеген сайын. Анан мен мединститутта экинчи курста окуп атканда, нормальная физиология курсунда бизге профессор лекция окуп атып бир айтты эле. Эгерде кыздар деп бизди карап туруп, семиргиңер келбесе, тамакты оозуңарга салып алып 33 жолу чайнагыла дечү эле. Ошондо действительно баягы чайнап отургуча
Во-первых, ал ашказанга да жакшы. Негизи жана ушу тарелка жакшы жардам берет. Менде сигналымда башка да, дагы 2 тарелка бериш керек. Диеталык салат жасаган экен, витамин К деп. Келиңиз Мерген байке, көрүп көрбөйлүбү кандай салат жасаганын? Көрүп өзүңүз бир аннотация бере аласызбы? Эмне салат болгон экен, кандай болгон экен, полезныйбы же полезный деле эмеспи? Кыргызча айтканда чөпчар. Кыргыздар муну көрсө чөпчар деп айтышат, өзүңөр билесиздер. На самом деле витамин бул жакшы окшойт, кантип жеп көрөлү, бисмилла. Абен сон кен. Сон. Мен да улантырайын эме. Эл катары. Ар бир бул эртеден бери бөдө эксперттер жакшы айтышты бул жөнүндө. Ар бир тамактан кийин негизи барлык тамакты салат менен сопровождать эткен жакшы болот да. Салат жакшы нерсе болот. Ошондон салатты көбүрөөк жейли кыргыздар. Жана айткандай бизде кыргызда бул эт менен эле май, камыр жей беребиз. Бул эки салаттар көбүрөөк жеш керек. Биринчи балама. Даже илимдесең балам болуп калат. Мондай көбүрөөк жесең, Монда көрөк. Кыздарга бериш керек, кыздарга. көбүрөөк жесеңиз, Сизге болбойт мындай. Эмнеге болбойт? Бул жеп. Болобу айтмакчы? Болот. Витамин да мында бар эле. эми Абдан сон экен. Исмаил, бул салатка эмнелерди коштуңуз? Биякта составына капуста, савис, Лимон. бадраң, лимон, оливка, май. Ушул салатты арыкчырай келген кыздар сиздердин ресторандан көп заказ кылат. Ооба. Бул Салат салат. кошуп кетсем болобу? Ооба. Мисалы үчүн мага аялым диета деп жобосо башка адамдар диетический тамак берет да, мен жегим келбейт. Бул диетический да, өлө жегим келип атат. Жеңиз келет дагы, чоң рахмат. Аз убакыттын ичинде ушундай даамдуу салат жасап бергендиңиз үчүн. Кайка барбаңыз, келгиле деп чакырып жүрөбүз да. Эмне себептен арыктатканга өттүң? Азыркы заман, азыркы шоу бизнес, азыркы сахна дегеле ошол нерсени талап кылып атат. Эмне үчүн аларды арыктаганга дайым чакырып келесиз? мен өзүм жөнүндө айтып көрсөм, мен 3 жыл мурун негизи 100 килограмм болуп кеткем. Мен деле ойлогон эмесмин, азыр мурун толук жүргөн адамдар мен авторитетный деп ойлоп жүрүм. Жанагы ким айтпады, Манас тойго чыкканда мындай салмактуу болсоң элдер угат депчи. Анан көбүнчө салмактуу артисттер салмактуу болуш керек деген бир какой-то бир ой бар болчу да. Авторитет деген көрсөмүн бар оор экен. Мен деле ошондон кийин келип калдым бул жерге. Мен мурун ушул эки 3 уктасам түшүмө кирчү эмес. Мен ошол арыктайм, семиздик жөнүндө айтып калам, арыктар жөнүндө айтып калам, сиз айткандай келгиле арыктатам деп чакырып калам деп ушундай бир оюма эчке келген эмес. Бирок ошол нерсеге өзүм туш болуп калдым. Анан кийин өзүм сени ооруп да калдым. Өзүңөр билесиздер, мен ылчы болгондон кийин мен үнүмө жерин жетип калды. Бул семиздик ачык айтканда өсүп келип, ишим мындайынан кетти, 100 килограмм болдум. Анан акыры мен үнүмө жерин жетти бул. Үнүм чыкпай калды. Өзүңөр билесиңер, мен эми алган ноталар мурун ала албай калдым. Кышылдап, адышка, сүйлөбөйм, баса албайм, кан басым көтөрүлдү. Анан ушундан аркадай нервный да болуп калдым, аябай сөз көтөрүлгүс болуп калдым. Ошол маалда бир гана мына улум отурат, Бек Султан, не да собрать деген алдап турбайт. Ошо балам отуруп айтчы, ата, папа, бир өзүңүздү караңызчы, андайм десе мен деле эми ойлочумун эми бүттү деп. Эми толук болсо ушул возраст ушундай болот го деп. Көрсө бул деген жана айтып аткандай стресс плюс мына жакшы айтып кетишти, уйкунун убагы менен уктабагандык, образ жизни, себебинде биз артисттер кечинде ырдайбыз, кечинде тойго барабыз, түнү менен келип барып келсе 2-3 плот, 4 плоттан келгенден кийин тойго барып тоебуз, тойдон дагы бизге салып беришет. Анда келип алып анан кыргыздын сөзү бар эмеспи? Эми үйгө отуруп алып ит аягын жалабаса, мындай ыраазы болбойт деп баарын жайып алып дагы жейбиз. Алынчака 4 плот, 5 плот анан падутра уктайбыз. Эртең түшкө 12-1-2-3 жерин анан элестетер эле. Эртең менен чоңуз айтып акылжан эртең тамак жеш керек. Бул тамакты жеш эмеспиз. Завтрак эмне экенин билген эмес, жок болсун. Анан суу дегенди ич эмеспиз бул жерде. Эми ушундай аркылуу келип өзүм кыйналып калган маалда анан айла жок, доктурга да түштүк. Анан кийин аякта дагы мындай жыйынтык болгон жок. Бүт эле ар жагың ооруп, бер жагың ооруп дей берди. Канча акча кетти. Убара акчадан дагы өзүмдө мондай
эмоциалдык мындай менимче өзүмдүн абалым кыйын болуп калды. Мага эң негизгиси ушу ырдабай калыш мен үчүн бул чоң нерсе болду. Анан мен акырын истене баштап, анан акыры бир ушул мындай айтканда туура тамактануу, спорт, анан жашоо образды өзгөртүш керек экен. Ушул нерсеге келдим. Андан сырткары суу иче баштадык жакшы. Анан эң негизгиси азыр бул жерде жакшы айтылды, баары айтылды, мен эми туура айтты, баары туура. Бирок дагы бир нерсе кошолорум, бул кишечник, то есть ич жагын тазалаш керек экен. Ичти тазалаганды билбейт экенбиз, бетибизди эле тазалай беребиз, бетибизди жылтырап эле карай беребиз, бирок ичибизди карабайт экенбиз. Ошол нерсе дагы мен ошо кошумча алып айтам. Анан өзүм жакшы арыктагандан кийин мен где-то 6 айдан кийин арыктадым, клуб ачтым, Сергек жашоо клубун. Андан кийин ошол жака мен бүт өзүмдүн артисттеримди алып келе баштадым. Райхан эжем, Алина, Алтынай, Гүлнара Кахарова, бул жерде өзүмдүн кудагыйым Жипарайса Баева. Ким арыктоо боюнча рекорд койду? Шоу бизнес Ошо арасынан рекорд койгон бул Жипарайса Баева болду. Канча килограмм арыктады? Негизи 23 килограмм кетти. Андан кийинки эси Райхан эжеге да кол чап койсоңуздар, где-то 18 килограмм кетти. Анан калгандан Алтынай абдан жакшы арыктады. Азыр деле арыктап жүрүп көрөсүздөр. Гүлнара жакшы арыктады. Анан кийин калган эми айтпай эле коеюн, анткени ал досторум таарынат, аттарын айтпа дегем. Бирок беттери дагы оңолуп, жашынакай мен мореки баламды да чакырып жүрөм. Балам, мага келгениң сен. Жанагы айтып аткан нерсе туура, бул эң негизгиси морек оору болот экен да. Ошондуктан мен көп нерсе сахна, бүгүнкү күндө жана туура айттыңыздар. Мен, например, мындай эме коет элем деги, телевизордо мындай культуранын министри болсом, семиз адамдарды вообще телевизорго чыгарбагыла дейт элем. Ушундай нерсе коет элем да. Себеби дегенде, бул деген тоже адамга естественный бир жакшы нерсе берет. Мен өзүм ушунча семиз кезимде телевизордон өзүмдү көрүп, мен ушундай көргүм келбейт. Ушуга жерин кээде көргөн сайын уялып өчүрүп салам. Себеби дегенде, бул туура эмес болуп калат экен бир чети. А бир чети бул биз ошол семиздикти пропагандалаган сыяктуу болуп калабыз. Бул туура эмес да. Ошондуктан бүгүнкү күндө арык болуш өтө модный, туура тамактануш бул модный, анан эң негизгиси сулуу болуш да модный. Арыктоо дагы бул адамдын можеринен болуш керек. Өзүбүз көңүлдүү жүрүшүбүз керек, веселый жүрүшүбүз керек, дайыма позитив менен жүрүшүбүз керек. Анан көп нерседе бизде жалкоолук бар, айрыкча кыргыздарда. Анан ичи тарлык, жаман зависть, жаман ойлордон арылыш керек. Ошондо биз жакшы нерсеге дайым бир калыпта жүрөбүз. Анткени ошондон да себеп кетет адам. Рахмат айталы. Азыр мынакей дайым бир калыпта жүргөн татынакай кыздарыбыздын арасында шоу бизнесте өзүнүн орду бар. Айпери Куби кыз. Кантип бир калыпта жүрөсүз? Чынын айтканда, бул суроону кийинки күндөр аябай көп укчу болдум. Себеби төрөгөндөн кийин деле кайра эле ошол кыз кезиңдегидей эле болуп калдың, ошол эле боюнча жүрөсүң деп. Программа башталгандан бери көп биздин баягы сөздөрдү угуп атпаймынбы? Көрсө көп нерсени туура эле кылып келет экенмин да. Мен өзүм билбейт экенмин, бирок туура активдүү образ жашоодо мен ушундай өмүр сүрөт экенмин. Эң эмеси, мен көп жейм тамакты. Басып туруп жей берем. Өзүмө эчтеке бай отказ кылбайм. Камырды чындаса азыраак жейм, бир аз өзүм көңүлүм сүйбөйт, себеби ашказаным ооругандыктан. Нан, торт, таттуу нерсе, шоколад, ал нерсени мен аябай жакшы көрөм. Басып туруп жейм. Болгону фитнеске барам, спорт менен машыгам, бийди сүйөм. Анан жөн эле мындай телевизор көрүп же жөн эле бир жерде отуруп мындай жатып эс алган деген жок менде. Себеби ар дайым кыймылды жакшы көрөм. Бир жерде көпкө отура албайм. Уйкум аз чындаса. Баягы эртең менен садикке турам, түндөсү кеч келем. Мерген байке айтмакчы, биз антиментип тойдон жыйналып келип, анан краскаларды өчүп жаткыча эле ошол 1-2-3 болот. Анан эрте туруш керек. Мен баягы толук 9-8 саат уктабайм. Кээде ушундай организм чарчап калып эле, эртең менен обедке чейин эле уктап калбасам, жумуштарым баары калып. Уйкум аз. Мүмкүн ошондуктан толбосом керек. Кыймылым көп. Тамакты эчтеке өзүмдөн отказ кылбайм. Демек, сиздин дайым бир калыпта жүрүүңүздүн сыры катары бул активдүү жашоо образы жана көп кыймыл деп эсептей турбайсызбы?
Азыр мынакей биздин катарыбызда дагы Периште моделдик мектебинин жетекчиси болуп турат. Сурагым келип атат да, айперидей болгон бир калыпта жүргөн кыздар дагы бар болушу мүмкүн табиятынан. Ошол эле учурда генетикасы, породасы, баягы ашыкча салмакка умтулган, тартылган кыздар дагы болуп калышы мүмкүн дегендей. Сиздерде кандайдыр бир талаптар болуш керек, ошо салмак сактоо боюнча? Бизге толук кыздар келбечү да, анткени себеби бизге жалаң мындай келбети келишкен, бой десе бой баары келишкендер келип окучу. Балким алардан уялчыбы или кандай бизге толук кыздар мындай жазат, бирок башка окуучу кыздарды көрүп алып келишпейт да. Анан кийин ошого себептүү биз чтоб салмагы көп кыздарды дагы өзгө чакырып, аларды дагы түз тарапка салыш үчүн тренажерный зал деп атпайсызбы, спорт, ошолордун баарын кошуп баштадык да. Себеби толук кыздар келип, биз окуганда биз вес иштей алабызбы, биз силердин требованияларыңарга туш келиш үчүн депчи. Ошого себептүү тренажерный зал, бассейн, кросс-фитнестерди коштук. Себеби эң салмакты түшүргөн по-любому спорт экен, только спорт. Ага кошулуп и диетологияларды да коштук да, себеби биздин мектепке. Дагы айта кетсем, толук кыздар бул психология жактан да кетет. Только спорт тамактангандан эле эмес, бул психологиялык жактан, психикалык жактан. Биринчи орунда өзүн жакшы көрүш керек. Жакшы көрбөй комплексовать этип, психикалык жактан еще больше давление кете берет. Толукмун дей берсе, ошол сөз кечки ойду айланып атпайбы, еще больше вес набирать этет да. Модель десе эле биз арык чырай узун кыздарды элестетебиз да, манекенщицалардычы. Чындыгында, мисалы үчүн кээ бир дүйнөнү дүңгүрөткөн, дүң болгон кээ бир манекенщицалар, модель кыздар бар. Алар ашыкча салмак менен деле подиумдарда басып, өзүнүн келбетин көрсөтүп, баягы өзүн канчалык деңгээлде жакшы көрөрүн далилдеп келет да. Биздин Кыргызстаныбызда барбы ошондой келбет менен эл алдына чыгып жүргөн кыздар? Туура айтасыз, модель десе эле чын эле элдердин баары ойлойт, бой узун, арык чырай кыздар деп. Но андай эмес. Бизде модельдер бөлүнөт. Подиумга чыккан кыздар болот. Ал жакта өзүнүн определенный размерлери бар. XXL'дер бар. Ушундай бөлүнүп кете берет. Параметрлери түз, бирок ал параметрлери түз эместер деле бизде окушат. Аларды деле кээ биринде спрос бар аларгачы, подиумдарга. Демек суроо талап бар аларга деле. Ооба. Береке би тобу жана ошондой эле сиздердин топто дагы дал ушундай критерийлер жана ошондой эле стандарттар каралганбы? Сөз түрдө кыздардын бою 175 болуш керек жана салмагы мисалы үчүн 45 килограммдан ашпаш керек деген кандайдыр бир стандарттар барбы? Чектер барбы, талаптар? Кыздарды анчалык талап менен албайбыз, анткени аларга бизге таланты бар кыздар керек. Анан алардын бою, бизге салмагы, өзлөрүнүн таланты болсо, аракети болсо, алар болот. Кээ бир кыздар бар, бий үчүн эмес, өзүнүн ашыкча салмагынан айрылуу үчүн да келген кыздар бар. Аларга биз атайын өзүнчө атайын жазып беребиз. Казакстандын белгилүү продюсери Баян Исинтаева өзүнүн жана Кешүү деген тобун алып жатканда дал ушундай стандарт койгонда, талап чек койгон. Кыздар 45 килограммдан ашпашы керек дегенчи. Эгерде андан аша турган болсо, контрактка жана долбоорго кол коюшат экен да, ошол долбоордо ошол 45 килограмм каралган экен да. Эгерде ошол чектен кыздар ашып кете турган болсо, анда келишимден кол үзүшү мүмкүн деген чектерди коюлган да. Эми биздин Кыргызстаныбыздын шоу бизнесинде андай жок. Бул мен ойлойм да, туура эле нерсе да. Туура нерсе деп ойлойсузбу? Себеби дегенде азыр карасаң, Россиянын сахналарын карасаңар, мен эми аябай айтпайм эми керемет депчи, бирок өтө кетпеш керек. Бир жакшы бир мындай себеби дегенде артист кишилер биз бар эле сахнага чыкканда биз ушундай шоуда мындай айтканда көрүп, бизден дагы кандай бир таалим алат. Алар биздин ырыс тугат, анан кийин жүрүм турум дагы көбүнчө элдин алдында болот. Ошондуктан аял кишилер дагы, эркек кишилер дагы жашнакай мындай айтканда чыкып жашнакай турса, мисалы үчүн аябай көз да толуп жакшы болот да. Анан мен ойлойм, ушу Россиядагыдай мен алыс кетпей Россияны айтайын. Ошондуктан бул нерсе туура эле. Бизге деле ушуну киргизиш керек деп ойлойм, негизичи. Мисалы үчүн баарыбыз эле арык болгубуз келет да. Бирок ашыкча салмагың бар. Аны менен күрөшүү үчүн сиздерге айтканга оңой болсо, мисалы үчүн кыздардын баары бул жерде көпчүлүгү кыздар отурат. Көп да диета кармаган. Мисалы мен өзүмдү айтайын болуптур. Мисалы үчүн көп жака барбай эле диета да. Диета деп биз аябай мындай
өтө коркунучтуу бир нерсени түшүнөбүз да көбүнчө. Диета кармашым керек. Мен таң калам. Аралашпай атам азыр. Врачтар аралашпа, диета карма деди. Анан бир 2 айдан кийин аралашам деп алабыз да. Тамаккачы. Негизи азыркы биздин врачтар абдан туура мындай кеңеш беришти да. Негизи жашоо образды өзгөртүү керек. Мына ушул жерде турат диета. Диета десе bizde bir 10 gün диета кармайт, 20 gün, 1 ай диета кармайт, абдан жеңил чөп чарларды жейт. Андан кийин организмди шок абалга алып келет. Диета бүткөндөн кийин кайра мурдагыдан дагы чоң проблемаларды өзүнө үйүп алат да башына. Ошондуктан мен монтип жашаганым болбойт экен. Мен мондай тамактан жашашым керек деп туруп, ошол жакка толук өтүш керек. Бул нерсени мындай толук түшүнбөстүктүн айынан көп акчага, көп бир нерселерге биз өзүбүздү мындай кириптер кылып алабыз да, көп проблемаларга. Биринчи тамак жөө маданиятын үйрөнүш керек, туура айтат. Спорт 70% сиз тамак жегениңизден болот, бардык нерсе. Андан 30% спорт, 40% спорт, бүт баары спорттон. Кыймыл аракет азыр эле айтып кетти, кыймыл аракет менен жүргөнүңүздөн болот. Негизи мен ошо Мерген Турган байке менен Манас байкенин сөзүнө кошулбайм да, булар арыкташ керек эле деп, өзлөрүнө болгон, өзлөрүнө сый жок экен билдирип коюп атат деген нерсе. Булар жанагы топ моделдин жетекчиси айткандай эле өзүнө болгон ишенич болуш керек да. Мен өзүм арыкмын деп эле айта берсе, ошондо гана ишке ашат. Булар диета кармайбыз, андай мындай деген нерселер уже жарабай турган нерсе. Ошо докторлор деле изилдеп чыгышкан диетанын эч кандай пайдасы жок, болгондо деле зыян эле алып келет деген нерсе бар да. Бул жерде мен булардын айткан сөздөрүнө бир да кошула албайм деп айтам да. Эмне болуп кошулбай калдыңар? Күчүгү мындай Алчка бери карасаң, бул жерде ишенимиз бар. Ишенген үчүн мен 100 килограммдан 25 килограмм түштүм. Она правильно, нет, она правильно сказала, я ее прекрасно поняла. Надо действительно просто, если в тебе есть харизма, вот ее развивать самое главное, любить себя, быть уверенным и все будет замечательно и отлично, я так думаю. Азыркы учурда студенттердин көпчүлүгү эле туура эмес тамактанышат да. Бүт бардыгы эле акчасын үнөмдөш үчүн же ошол эле фастфуд же башка нерселерди жейт, же эртең менен мен акчамды үнөмдөшүм керек деп эртең менен тамактанбай коет. Ошентип ар кандай оорулар ортого чыгат да. Ошолорго сиздер кандай кеңеш бересиздер? Түндө отуруп алып, таң атчакта интернетте жатасыңар, сабакты көптөр окубайсыңар. Өзүңөрдү өзүңөр тарбиялашыңар керек. Бул жерде өзүңөрдү сүйүшүңөр керек. Анан туура тамактаныш керек. Айрыкча түшкү тамакты жакшы жеш керек. Сиздер аны жебейсиңер. Сууну ичиш керек, спортко барыш керек. Адамдын өмүрүнүн кыскарышынын негизги себебин окумуштуулар аныктап чыккан экен. Ал эмне экен дебейсиздерби? Ал ашыкча салмак экен көрсө. Эгерде буга чейин биздин программабыздын жүрүшүндө айткандай, ачкачылык менен жана андан кутулуу үчүн күрөшүп келген болсок, акыркы учурда ушул ашыкча салмак менен күрөшүүнү адамзаты бүткүл планета жер жүзүндө аракет кылып дайым далалаттанып келет экен. Кандай формада болбоңуз, кандай салмакта болбоңуз, эң негизгиси сиз бакытты сезип турсаңыз, сиз барсыз, сиз жашап атасыз жана жашоо сиздики. Атым Назира Кадыева, бул ачыгын айтканда ток-шоусу болду. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы болуңуздар.